Бүгүн 3 март Кыргызстандын мамлекеттик туусунун күнү. Кыргызстандыктарды бул майрамы менен президент Садыр Жапаров куттуктады. Урматтуу кыргызстандыктар, сиздерди Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусунун күнү менен чын дилимден куттуктайм. Өлкөбүздүн эгемендиги менен эркиндигин айкенелеп турган мамлекеттик туубуз улуу кыргыз элинин урухий дөөлөттөрүн, тарыхый басып өткөн жолун чагылдырып турат. Эзилтеден эле элибиз кызыл туунун астына бир муштумдай биригип, өз алдынча мамлекет, өз алдынча эл болууга умтулуп, намысын бийик кармап келишкен. Ошентип тарыхта кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түптөлүп, даңазаланышына желбиреген кызыл туубуз айныгыз далил болуп берет. Бүгүнкү күндө кызыл туубузга мамиле улам тереңдеп, ага урмат-сый артылып барат. Ар бир кыргызстандык жарандын, айрыкча жаштардын ата мекенге болгон атуулдук ыйык сезимин, патриоттук духун көтөрүп, мекенин сүйүүгө түздөн-түз идеологиялык кызмат аткарууда. Мына бүгүн дагы ата-бабаларыбыздын салтын улай өлкөнүн келечеги үчүн ар бир туунун астына биригип, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгара, албан чоң ийгиликтерди жараталы. Эрдиктин, тайманбастыктын символу болгон туубуздун кызыл түсү эзели оңбосун. Бакубаттуулукту, байыркы кырк уруунун биримдигин чагылдырган күн нурлары эч качан өчпөсүн. Ал эми элибиздин ынтымагынын белгиси болгон түндүгүбүз түшпөсүн. Улуттун улуу максатын, кечегиси менен келечегин чагылдырып турган ата-бабаларыбыздын табириги кызыл туубуз түбөлүк желбиреп турсун.